арналган Салам көрүүчү, сиз Ошмунун 85 жылдык маракесине арналган Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын кызматкерлери арасында волейбол боюнча беттешти көрүп баштадыңыз. Бүгүн кайсы жогорку окуу жайдын командасы мыкты номинацияларга ээ болот? Кайсы команда ректордун кубогун алат? Аны сиздер менен чогуу билебиз. Биз анда бүгүнкү видео баянды баштадык. Спорттук мелдештин ачылышында Ошмунун ректору оюнчуларды куттуктап, аларга ийгиликтерди каалады. Мен бардыгына ыраазычылык билдирем. Мындай мелдеш ошол юбилейдин алкагында болуп атат, бирок ошол университеттердин ортосундагы болгон карым-катнашты, достукту, бири-биринен үйрөнүүнүн мааниси абдан зор деп ойлоймун. Биз атайын уюштурбастан ошол юбилейдин алкагында деп уюштуруп, булардын ортосундагы карым-катнашты бекемдейли деген гана максат кылып атабыз. Оюнга 40 жашка чейинки жана андан жогорку категориядагы кызматкерлерден турган 9 команда катышты. Балдар командасын, жигиттердин командасын атай кетсек, Бишкектен Арабай университетинен балдардын командасы келди. Жалал Абадтан Жалал Абад мамлекеттик университетинен, Берке эл аралык университеттен келди. Баткен мамлекеттик университетинин балдары келди. Кыргыз Өзбек университети, Ош технологиялык университети, Жусуп Баласагын атындагы университеттин филиалынан команда келди. Оюн Ош мамлекеттик университеттеги жана Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын спорттук залдарында өттү. Урматтуу көрүүчүлөр, учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин командаларынын беттеши аяктады. Анда оюнчулардан сурамжылоо жүргүзсөк. Кеттик. Азыр оюн өтө жакшы деңгээлде өтүп атат. Атаандаштар чынында күчтүү. Бардык командалар чынында күчтүү. Биздерде эми кандай десем, слабый команда чыкпайт да, бардыгы күчтүү. Атаандаштарыңыздар кандай болуп атат? Кандай баа бересиз? Атаандаштар бардыгы бирдей, бирок Ошмун действительно фаворит деп койсок болот. Бизден салыштырмалуу күчтүүрөөк болуп атат. Маанайыңыздар кандай оюндар кандай болуп атат? Жүрүшү кандай болуп атат? Саламатсыздарбы, маанайыбыз эң жакшы, оюн жүрүшү да жакшы болуп атат. Буюрса ийгиликти багыттабыз деп оюбуз бар. Атаандаштарыңыз кандай болуп атат? Кандай баалайсыздар атаандаштарыңыздар? Күчтүү, аябай. Ош мамлекеттик университети күчтүү команда. Ош педагогикалык университетинен дагы күчтүү команда келиптир. Баары күчтүү. Ийгилик каалайбыз болгондо. Силерге да ийгилик. Айтсаңыз, учурдагы маанайыңыздар кандай? Оюн кандай болуп атат? Оюн абдан жогорку деңгээлде болуп жатат. Маанайыбыз абдан жакшы. Буюрса жеңебиз деп ниет кылып атабыз. Айдан эжеке, учурдагы маанайыңыз кандай? Анан атаандаштарыңыздарга кандай баа бересиз? Учурдагы маанайыбыз жакшы. Атаандаштар күчтүү, бардыгы даярданып келишкен. Эң жакшы өтүүдө маанай. Маанайыңыздар кандай учурдагы? Азыркы маанайыбыз бардыгы кызуу жүрүүдө оюн. Атаандаштарга каалап кетерим, бардыгы мыкты жеңет деген ойдобуз. Мыктылар алсын. Барына ийгилик каалайбыз. Азыркы учурда кайсы команда мыкты оюн көрсөтүп атат? Азыр биздин оюбузда Оштуу менен Ошму өзү алып атат биринчиликте. Азыр эми финалга чыкканда көрөбүз. Гүлдан эжеке, атайын Жалал Абадтан келипсиздер. Оюндун жүрүшү кандай болуп атат? Учурдагы маанайыңыздар кандай? Оюн жакшы болуп атат. Оюнда эс алып атабыз. Бир күн болсо да эс алганыбыз болуп атат. Оюн бурса аябай сонун деңгээлде өтүп атат. Бурса финалга аябай күчтүү командалар чыгышты. Бурса күчтүүлөр жеңет деген үмүттөбүз. Биздин маанайыбыз аябай сонун, оюн сонун жүрүп атат. Турнирдин катышуучулары оюндун жүрүшү тууралуу пикирин айтып, Ошмунун 85 жылдыгы менен куттуктады. Ачылыш сонун болду. Ошмун негизи спорттук базасы, негизи окуу жайлары, базалары жакшы болуп эсептелет. Ошону эле биргеликте биз Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгы менен куттуктап кетебиз. Дайыма ийгиликте болсун, ийгиликтер менен коштолсун. Жаракмандык менен иштесин деп айткыбыз келет. Бардык вуздардын арасында сонун достук аянтчасын түзүп берип атат. Бул коллективге ыраазычылык билдиребиз. Мындан кийинки иштерине жалаң ийгиликтер жаралышына тилектешпиз. Спорттук иш-чараны өткөрүүнүн максаты окутуучулар арасында достук мамилени чыңдоо, ынтымакты арттыруу, спортту өнүктүрүү жана жайылтуу. Оюн жүрүшү кызыктуу болуп атат, аябай кызыктуу болуп атат. Күчтүү командалар бар экен, бардык командалар жакшы экен, жакшылар утуп атат. Ошмунун 85 жылдыгына карата болсо, негизи эле Кыргызстанга
таанымал чет мамлекеттерге да таанымал университет. Билим берүү жагынан күчтүү, тарыхы бар, бай. 85 жыл деп почти бир кылымга жакын убакыт болот баягынан. Ошко университетке дагы ийгиликтерди каалайбыз. Күчтүү адистер даярдап чыга берсин. Уюштуруу иштери аябай жакшы кетип атат. Күчтүүлөр жеңсин, спортту, достукту, ынтымакты, биримдикти чыңдай турган иш-чаралардын бири. Биз Жалал Абад мамлекеттик университетинин атынан, жамаатыбыздын, ректорубуз Кеңеш Жумабековичтин атынан Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракеси менен куттуктайбыз. Бул спорттук иш-чара бул сөз өтө мыкты. Азыркы биздин Кыргызстанда түштүк жергесинде Ош мамлекеттик университети эң алдыңкыларда, ар тараптан алдыңкы орундарга келе жатат. Бүгүнкү иш-чарасында ойлойм, башка жогорку окуу жайларга дагы бул үлгү болот деп эсептейм. Кудай буйрса, башка окуу жайларда ушундай уюштурса, келип катышабыз деген ишеничтемин. Жыйынтыгында волейбол турниринде 40 жаштан жогорку агайлар арасында 3-чү орунду Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин командасы ээледи. Экинчи орунду Ош мамлекеттик педагогикалык университети жеңди. Ректордун кубогун Ош мамлекеттик университети алды. Ал эми 40 жаштан жогорку категориядагы эжекелер арасындагы мелдеште 3-чү орунду Ош мамлекеттик педагогикалык университети, 2-чи орунду Ош технологиялык университети алды. 1-чи орунду Ош мамлекеттик университети жеңди. Кырк жашка чейинки курактагы эжекелер арасында 3-чү орунга Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин командасы татыды. Экинчи орунга Ош технологиялык университети ээ болду. Ал эми 1-чи орунду Ош мамлекеттик университети утту. Төрт командаға белек беру пландаштырылған. 4-чү орынға 5.000 сом, 3-чү орынға 10.000 сом, 2-чү орынға 15.000 сом, жана чемпиондорго 25.000 сомдон акчалай сыйлыктар берилди. Мелдеш жакшы өттү. Окутуучу профессорлордун, кызматчылардын катышуусу жакшы, маанайы жакшы. Нарын мамлекеттик университети, Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттен, алыстан Баткен мамлекеттик университетинен, Жалал Абад мамлекеттик университеттеринен ошол биздин окутуучу профессор коллегаларыбыз келип катышып берди. Жеңүүчү командалар жана мелдешке активдүү катышкан окутуучулар кубок, диплом, акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Мына ушинтип Ош мунун 85 жылдык мааракесине арналган Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын кызматкерлери арасында волейбол боюнча турнири жыйынтыкталды. Бардык жеңүүчүлөрдү жеңиши менен куттуктайбыз. Аны менен катар Ош мунун мааракеси да кут болсун. Ош менен дүйнөнүн эшигин ач.